Barakallahu fil mağhubi lakum. Meni geçirip koyunuz, ыңгайлуу болсо içinizden okusanız bolot. Siz de ikinci ayal aldı da uktuk uşol çın bu deydi. Uşul çın, urmatlı tutulganım. Men üylöndüm. Dağı bирок ajrашкан жокмун байбичем менен. Biraz kapı olup atat. Bирок kapı болгону менен men ойлойм бардык ордуна келген. Kapı болгон акысы бар, укугу var, кызганга укугу var. Men üylöndüm. Oşol Türkiye'de bala bagıp işlep жүргөн, turmuştan oşol güyösü ötüp ketip jesir kalgan 30'dagı gelinge üylöndüm. 30'dan ötkön. Men aytam, kızdарды Кытайга жибербегиле, Türkiye'ga жибербегиле, Россияга жибербегиле, oşolordu karagıla, bakkıla dep özüm osuyat aytam. Üylөнгөнгө ниетим жок эле, бирок мен ушул өзүм элге үлгү болуп берейин. Эгер мен баштабасам ким баштап берет? Бардыгы сөз боюнча калбасын. Жок эле дегенде мен дагы ошол бир кыздын кызын карап, бак ошонун курсагын тойгузуп, элге үлгү болуп берейин деп үйлөндүм. Жолдошу каза болуп калган. Ушундай жесир аялга үйлөндүм. Элдин баарын ачык айтып атам. Ошонун колунан келген эркектерге үйлөнсүн деп айтам. Бирок бул бардык эркектерге милдеттүү эмес. Кимдеги бир адам багала турган болсо, бирок кээ бир учурда ошол жанагы биринчи аялда капа болуп, мени багалбай атасың деп. Жок, ошол ырыскы бир адамдын ырыскы эки адамга жете турмакты бир тууганым. Биздин кыздарыбыз талаалап жүрөт. Ошолорду көргөндө биз намыстанабыз башка эркектерден, тошуна өзбектерден, казактардан, тажиктен, ал эмес орустардын өзүнөн. Кыздарыбыз болбогон жер калган жок. Ошондуктан эгерде күйөөңөр экинчи аял алганга жарай турган болуп, колунан келсе, бир аз кызган кыйлагыла, бирөө көчөгө чыгып жиңделек кылбагыла. Бардык ордуна келет. Бул биздин элибиздин салтында бар. Ошондой эле өзүбүздүн элибизде дагы бар маселе. Үйлөнгөндүгүм туура, мен ойлойм силер дагы туура түшүнөсүңүздөр деп. Эч кимге жашырган жерим жок. Бекинип барып, мисалы үчүн эч кимге айтпай алган жерим жок. Атам менен барып, карындаштарым менен барып, кудалап, кадимкидей ата-энесинин алдынан урматын алып кеттик. Анткени элибизде сөз бар. Калыңсыз кыз болсо да кадас кыз болбойт деген, эч кимден жашырган жерим жок. Мен ошол үйлөнгөндөрдүн бардыгына мына ушундай деңгээлде үйлөнгөн айтат элем. Жашырынып үйлөнгөндөрдү мен жаман көрөт элем.